Бул жылы Ысык Көл облусунун башчысынын жаңы жылдык белектери 100 балага даярдалган. Алар социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлө мүчөлөрү, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер жана мектептеги алдыңкы окуучуларга таратылды. Пызырылары жакты мага абдан, белектери жакты баары мага жакшы экен. Чоң рахмат сиздерге. Сиздердин келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздерге чың ден соолук, узун өмүр каалайм. Мен силерди куттуктаймын. Силер дагы жакшы окууга, ушундай ийгиликтерге жетип, ушундай майрамдарга жана ушундай президентский елкага да силер барыңыздар. Дүйнө жүзүндө бүт балдарын жаңы жылыңар менен куттуктайм. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Уланбек Далиев жана орун басары Айнура Султанбаева жаш жеткинчектерди келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, бардык аракеттер балдардын көңүлүн көтөрүүгө арналды. Аяз ата Аяз кыз тарабынан белектер тапшырылып, балдар чоң экран аркылуу кино тасма көрүүгө шарт түзүлдү. Бүгүн аябай жакшы иш-чара уюштуруптур. Губернатор өкүлчүлүктүн өзүнө, кызматкерлерине, уюштуруучулардын баарына чоң ыраазычылык билдирсем, аябай жогорку деңгээлде аябай жакшы өтүп жатат. Балдар деген 1 саат болсо да, 2 саат болсо да көңүлдөр ачылып, аябай сүйүнүп, маанайлары жаркып, аябай ыраазы болуп отурушат. Биз да ыраазыбыз. Иш-чарада балаты майрамына жеткинчектерди коштоп келген мугалимдерге дагы белектер тапшырылды. Аны менен бирге Дубандын ар аймагынан майрамга келген бөбөктөргө жаңы жылдык сый тамак уюштурулду. Айзат Анарбекова, Илич Касейинов, Ысык Көл жаңылыктары.